Жакшылык Сапарбаев, Тагдыр ташы. Аңгеме. Бишкектен жылган поезд 3 күн дегенде Москва шаарына келди. Ошол 3 күн бою үмүттүн терезеден көргөнү бийик тоолор, аягы бүтпөс кең талаалар, каас катар тизилген бак тарактар, калың токойлор жана бүт жолду бойлой бир канча метрден кийин орнотулган ак карамамылар. Кээде гана ар кайсы жерден жалгыз үйлөр караңгы түндө калың булут арасынан жылт эткен жылдыздай көрүнө калат. Акыры токойлор, талаалар айылдарга, шаарларга алмашып, бетон плиталары менен курчалган чоң шаарга киришти. Эки жагын караса элдер түшүүгө даярдам жатышыптыр. Биринчи жолу поездге түшүп аткан үмүт эл эмне кылса ошонун баарын кылып атты. Эки бутунун ортосуна кыпчып отурган сумкасы чоң, оор дагы. Эшиктер ачылып, поездде иштеген эжелер элди түшүрүү үчүн тизилип калышты. Поездден эң акыркы болуп үмүт түштү. Вокзалда элдер көп, жада калса кумурсканын уйгуда мынчалык чайнабаса керек. Москва, Москва, сени да көрдүм деп, үмүт шаардын бийик үйлөрүн жантыркай карады. Айылда көп жыл мугалим болуп иштеген, жада калса үмүттү да окутуп калган Мира эже вокзалдан сени өзүм тосуп алам, чалып кой келгенде дегеннен гез саткан күркөдөн барып сим-карта сатып алды. Тарыктан берген мугалиме жарым сааттан кийин келип калам, ордуңан жылба, деди. Казань вокзалы чоң, көптөгөн линиялар менен темир жолдор ушул вокзалга келип кошулат. Поезддердин бири кетсе экинчиси келет. Четте турган отургучка баштыгын коюп, үмүт отура кетти. Канаданын борбору. Эмне? Канаданын борборун билесиңби? Жок. Оттава болсо керек. Оттава. Туура келет экен. Билет турбайсыңбы? Сканвордду жакшы көрөм. Бош убактым болгондо бош клетка калтырбай толтуруп бермектей берем, деп үмүттүн жанында отурган эже маңдайындагы алтын тиштерин чаркыратып күлүп жиберди. Эже, сиз кыргызсызбы? Ооба, бул жерде миллиондон ашык кыргыз бар, Бишкектен да көп. Карасам, сен да бизге кошулат окшойсуң. Менин атым Гүлипа, деп гезитти четке коюп колун сунду. Үмүт. Колдоруң аппакай назик экен. Бир кездери менин да колдорум ушундай эле. Азыр мына карары бырышта басып калды. Бул колдорум эмнени гана көрбөдү дейсиң. Тряпка менен достошту, алма өрүк менен сырдашты, кышта тоңду, бир жолу машинанын эшигине такып жылып алдым. Мына могу тырык ошондон да. Үмүттүн жүрөгү камтымалуу сокту. Угуп калчу эле, Орусияда иштеп жүргөн кыргыздар начар шарттарда эмгектенишет деп. Азыр ошол турмуштун белгилерин бу эженин колунан көрдү. Сиз бул жерде иштейсизби? Жок, мен Кремль деген жерде иштейм. Ал жерде ким отурат билесиңби? Путин? Деп үмүт таң калгандан араң айтты. Туура, мына ошол Путиндин кеңешчисимин. Маанилүү бир чечим чыгарарда менден сурайт. Чын элеби? Ой, айланайын-ай, калпта. Мен сени тамашалап койбодумбу? Ишенче кыз экенсиң. Мындай болсоң бул жакта сени баары алдап кетишет. Мен кичинекей кафе иштетем, Балтийская деген көчөдө. Бул жерден алыс эмес. Кыргыздар көп. Келип тамак ичип кетишет. Бир официант кызым бар эле, аябай жакшы кыз. Бир күнү ыйлап келди десең. Эмне болду десем, мал алгыла, айылдагы эски үйдү ремонт кылгыла деп бир жылдан бери башын өйдө көтөрбөй иштеп чогулткан акчасын ата-энесине берсе, жарымына инисине той беришип, калганын Шүмшүк атасы жанагы казино деген балейден уттуруп салыптыр. Ал кызым эми башка жакка кеткен. Сен ошонун ордуна кирип иштебейсиңби? Жумушка тыңкыз көрүнөсүң. Кечиресиз, мени азыр эжем тосуп келет. Ал мага базардан орун камдап койгон. Кап. Телефон шыңгырады. Караса Мира эже. 20 мүнөттө барып калам деди. Сканворд сүйүүчү эми ойго чөгүү отурду. Себеби аны күткөн, аны тоскон киши Кыргызстанда жок. Ала туу гана кучак чайып күтүп алат. Жолдош менен ажырашып кеткенден кийин бул жакка баса берген.
ортодогу жалгыз баласын ала кетем десе, ага өчөшкөн күйөөсү бербей койгон. Башында уулуна ептеп тапкан акчасына билектерди сатып алып, өткөн кеткендерден берип жиберчү. Кийин телефон аркылуу сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болуп, сагынган уулунун үнүн угайын десе, сен дейиненин мага кереги жок. Сен бизди таштап кеттиң. Чалбай экинчи, деген муздай сөздөрү жүрөгүндө калды. Күлүйпа баласынын айтканына ишенбей, аны атасы атайын бурап койду деп кайра чалса, улам өчүрүп коет. Алыстан элдин арасында форма кийген полиция кызматкерлери көрүнөт. Күлүйпа аларды жакындап калганда көрө калып, үмүттөн «Ай, документтериң даярбы?» дегиче жетип келишти. Өзлөрүн тааныштырып документин сурашты. Сумкасынан көк паспортты алып чыгып берди. Арасында анын Бишкек-Москва каттамына алган билети да бар эле. Бир сыйрак карап, Жолшубаева Умут деп окуп, бир сүрөттү карап, бир үмүттү карап, туулган жылын сурап, иши кылып эле бир жеринен сындырып алайын дегендин айласы. Документтердин баары жайында болуп чыкты. Мен буларды шайтандын туугандары деп коем. Ары бассаң да, бери бассаң да, чүчкүрсөң да документтериңди текшерет. Сен аны унутпай дайыма жаныңа салып жүр. Мөөнөтү бүтсө жаңыртып алгын. Антпесең булар бир тамгасы туура эмес болуп калса, жасалма деп кара тизмеге киргизет же 5-10 суткага камап коюшат. Меники бар жайында, деди биринчи сыноодон өткөн үмүт. Чоң экрандан Москва-Бишкек каттамындагы поезд 10 мүнөттөн кийин кетээрин көрүп, 10 жылдан бери Москвада иштеген Күлүп эже кездин акырын бүктөп сумкасына салды. Ал жактан бир кооз сүйрүү ташты алып чыгып, үмүткө сунду. Ала кой кызым, мен бул ташты 10 жыл мурун Кыргызстандан ала келгем. Мекенимдин бир бөлүгү мени менен болсун деп. Кээде бийик тоолорду сагынганда бул ташты өп алам. Ташыңдан айланайын, кыргыз жерим. Буйруса 2-3 күндө коюңда болом. Кандай сагындым, сөзүм жетпейт. Рахмат эже. Сиз Кыргызстанга кетип атасызбы? Бул жерде 10 жыл жүрдүм, туулган жериңди сагынат экенсиң. Куса болгон жүрөгүм төштү жарып чыкчудай болот. Мен жаңы келсем, сиз кетип аткан экенсиз да. Мага эстафетаны өткөрүп берип аткан экенсиз, деп үмүт күлдү. Анан, мен бул ташты өзүм менен дайыма алып жүрөм, сөз берем, деп кошумчалап койду. Анан документтериңди дагы. Албетте, билесизби, сиз менин чоң энеме абдан окшош экенсиз. Раматылык чоң энем мага көп жомок айтып берчү. Азыр сизди көрүп эстеп кеттим. Боло берет. Мен чоң энеңди эске салганым үчүн кубанычтамын. Вокзалдын ичин жаңырта микрофондон сүйлөгөн кыздын үнү Москва-Бишкек каттамындагы поезд 7 мүнөттөн кийин жылат деп жүргүнчүлөрдү эртерээк орун алууга чакырды. Мына, мен 10 жылдан бери күткөн мезгилде келди. Өмүрүм бөтөн жерде, бөтөн элде кумурскадай жүгүрүп жүрүп өтүп кетеби деп ойлогом. Кудай буйруса барып каласыз. Сизди билөңүз тосуп алат. Жашыңызды сүртүңүз эми. Ай, көзүмө чаң кирип кеткен окшойт, деп тамашалап койду. Ачындыгында жүрөгү ооруп турган. Ушу шаарга келгенден бери ооруйт. Баласын, айылын ойлоп окон күнү жокко. Алмадай жүрөк баарына чыдап, аскадай жүктү көтөрдү. Коштошоордо жаңы эле таанышкан кызды бекем кучактап, жарым мүнөттөй турду да, баштыгын сүйрөп вагонун издей жөнөдү. Үмүт болсо, мага да Кыргызстанга аман эсен кетүү буйруса экен деп, эженин артынан карап турду. Телефон шыңгырады. Караса Мира эжеси. Алло? Артыңды карасаң? Поезд орунан жылды. Күлүп эженин көз алдынан өмүрү кар кетпеген, эрибеген көк муз мөңгүлөр, керемет жүзү аламдын аркы жагына чейин көрүнгөн ыйык көлү чуурду. Капастан бошонгон куш сымалы өз жериме учуп баратам деп, ичинен 2-3 сыйра кайтылап, купедеги орундугуна жайланышып, көзүн жумду да ачпаганга аракет кылды. Жарым сааттан кийин ал вагондон тезирээк, дарыгер керек, бул жакта бир аялдын жүрөгү токтоп калыптыр, деген үрөй учурган үндөрдөн вагондун коридору жүргүнчүлөргө толуп кетти.